Бакыт Рыскелдиев 1972 жылы, Элмира Токтосуновна жолдошу 1969 жылы, Казакстандын Жамбыл облусу Актерек участогы 15 жылдан бери ошол жерде кулчулукта калып калган. Мына жакын арада эле массалык маалымат каражаттарынан азаттыктын каарманы болуп ошол жерге Кыргызстанга алып келинип, ушул Ысык Көл районунун Чоң Сорой айылында өздөрүнүн үйүндө 15 жылдан бери кийин кайтып келип отурат, урматтуу төрага. Алмаз Акымжанович, убактымды токтотуп коюңуздар. Алмаз Акымжановичти чакырып алсак болобу? Мен Бул жерде Алмаз Акымжановичтин орун басары мына Эрнис мырза отурат, айта бериңиз. анда отуруңуз, мен бияктан көрө алган жокмун, ошол себептен айтып атам, урматтуу төрага. Бул жерде мен айтайын дегеним, акыйкатчыбыз, ошол жерде бул киши келип айтып атат. Бир туугандары да барып ошол жерде көрүп, биздин кыргызстандык жарандар бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде дагы көпчүлүгү кулчулукта калып калган экен. Ошолорду мен айтар элем, биздин МВД министрлиги акыйкатчы менен биргеликте ушул массалык маалымат каражаттарына чыгып аткандыгына байланыштуу бир реакция кылып ошол жерге барып мындай бир дагы изилдеп, канчалык деңгээлде кыргыздар дагы кулчулукта калып калган, ошолорду бир анализдеп туруп бизге келип официалдуу түрдө берип койсо. Алмаз Акымжанович, сиз укпасаңыз жардамчыңыз укту, мен ойлойм, ошону протоколдук тапшырма берип, ушул Казакстандагы Жамбыл облусунун Актерек участогу боюнча аныктап туруп, кыргыз жарандарын аныктап бизге официалдуу түрдө маалымат берсе деген сунушум. Рахмат.